Бул жерде бүгүн биздин жасап аткан жумуштарыбыздын негизги маанисин айтып кое турган болсом, Жалал Абад облусунда, Жалал Абад шаарында ушул убакытка чейин биздин улуттук коопсуздук кызматкерлерге эч кандай бир дагы квартира курулган эмес экен. Ушунча убакыттан бери. Ошондуктан ушул жумушту биз бүгүн баштап атабыз. Буюрса, Жалал Абад шаарында 205 квартиралуу чоң үй салып атабыз. 7 блоктон турган. Эмдиги жылы ушул үй салынып бүтүп, ошол кызматкерлерибизге толук бөлүнүп берет. Бул жерде негизинен биздин кызматкерлер алат. Андан кийин биздин чек-арачыларыбызга беребиз. Андан сырткары ушу Жалал Абад шаарында жашаган, аз камсыз болгон жана өтө муктаж үй бүлөлөргө бир 10 квартираны да кошо берейин деген үмүттөбүз. Бул жерде баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул салынып аткан үйлөр эч кандай бир мамлекеттик бюджеттен же мамлекеттик ишканалардан эч кандай каражат алган жокпуз. Бул биздин ошол өзүбүздүн шериктерибиз менен жүргүзгөн чоң саясаттын негизинде ошолордун бизге кылган жардамы негизинде салынып атат.